Кыз сөзсүз түрдө тамак жасаганды билиш керекпи? Жок током. Ну ты даешь. Кыз билиш керек. Жок дедиңиз го. Жок, кыз билиш керек. Кыз билбесең үйрөнүп алат башына туш келсе. 801. Оозума такып атчы, мындай кырмачы. Уубай калат. Сөзсүз түрдө билиш керек. Сөзсүз түрдө эмес, кыз болгондон кийин озодо 1-2 тамак билиш керек да жасаган. Да ладно. Мисалы, чалып заказ берип коебуз десекчи. Жок, андай кинолорго ишенбейм мен. Жигит менен кыз жөн гана дос боло алабы? Жок. Андай болбойт. Болбойт. Такыр мүмкүн эмеспи? Мүмкүн эмес, вообще. Беркилер ишенет. Алар кандайларга болот айтайынбы? Айтчы гана. Кандайлар алып жооп берейинчи. Бокам турбаңыз. Карагым келбей атты. Кой, баары көрөт мени. Түшүндүң да? Түшүндүм. На самом деле, я ничего не понял. Мондайлар. Балаларыңыз алар. Дос дейм, оской. Сиздин оюңуз боюнча дос болуп жүрөт, бирок бирөөсү жакшы көрөт го дейм э? Эртеге кеч баба андай болот. Эмне маанилүүрөөк? Акчабы же сүйүү? Мен жей турган тема келди го шама. Сүйүү. Сүйүү. Акчаны тапса болот, бирок сүйүүнү таба албайсың дейт. Bad puns later. Өтүр жоголту жобаны. Андай эмес болот. Досум эмес бул мен байкен. Тууганым. Болгон 4 күнгө улуу менден. Жок, сиз чын жүрөктөн айтып атасызбы мындай чын оюңуздан? Ооба, бирок акча тээп. Тамаша. Бул жашоодочу сүйүүнүн түрлөрү бар. Кимге кайсы сүйүү ал? Кимди сүйүү? Кандай сүйүү? Анан айтсаң болот да. Сүйүү деген түрлөрү көп да. Эгер ата-энеге деген сүйүү бар, исламга деген сүйүү бар, динге деген сүйүү бар, өзүң жакшы көргөн кызга деген сүйүү бар, жашоого деген сүйүү бар, досторуңа деген сүйүү бар. Түрлөрү бар да, ошо түрлөрүн айт да сен. Могу сүйүү, тиги сүйүү депчи. Акчага да сүйүү бар. Вот это поворот. Акчага сүйүү деле жок. Акчага берилбеш керек. Акчага берилбеш керек.